Азия футбол федерациясынын каржылык колдоосу менен жаңыдан ишин баштаган футбол мектепте долбоорунун бет ачары кемин менен салтанаттуу башталып, аталган программанын катышуучулары, каржылык колдоочулар долбоордун алкагында жасала турган иш-чаралар боюнча кеңири маалымат берилди. Каждому человеку развивать свое поведение, а также достигать всех своих целей. Футбол мектепте долбоору 6 этаптан турат. 2 күндүк билим берүүчү программа, Д сертификатынын жана С лицензиясынын машыктыруучулук курстары жана 1000ден ашуун окуучулардын катышуусунда мектептер ортосундагы достук турнир жана фестивалдар өтөт. Адистердин айтуусунда Бишкек шаары боюнча 60 мугалим окуучуларды натыйжалуу окутуу үчүн квалификациясын жогорулатууга мүмкүнчүлүк алышат. Биринчиден мугалимдерге стимул берет, анан окуучуларга да стимул берет. Анткени окуучулар бизди ушундай мугалимдер тарбиялайт. Категориясы бар, тренер, высшее образованиясы бар деген ошолор берилет да. Бул жерде судействону үйрөтүп кетет, футболду кантип машыктырууну үйрөтүп кетебиз, балдарга кантип машыктырып, кыздарга кандай машыктырып, футболду алдыга чыгарып, Кыргызстандын футболун алдыга чыгарабыз эң жакшы деп ойлойм да. Учурда мектеп жашындагы өспүрүмдөр арасында футболго кызыккан улан кыздар арбын. Андыктан футбол мектепте долбоору өз учурунда уюштурулуптур. Азыркы жаштар көбү футболго аябай кызыгышат. Мугалимдерден дагы клубтардын аттарын жакшы билишет. Бүт клуб, мировой клубтар бүт барын билишет. Ким каякта ойнойт, кайсы футболист каяктан чыккан, бүт ким болчу тренери. Мисалы азыр бул жерден лицензия алсак, биз 1-2 класс балдарды тренировка кылдырып өстүрсөк, тренери ушул 1-класстан 2-класска чейинки Жыргалбек уулу Улукбек деп жазылып калат документине. Мектеп насаатчылары 6 айлык семинарда окуучуларды мыкты окутуу жөндөмүн жакшыртышып, балдарга болгон урой мамилени, зомбулукту алдын алуу боюнча маалымат алышат. Футбол техникасынын негизги методикалык жөндөмдөрүн үйрөнүшөт. Дене тарбия сабагын кандай болушун, балдардын коопсуздугун жана ошо футболду кантип өнүктүрүү, футболду массалык түрдө Кыргызстан боюнча жайылтууну үйрөнүшөт. Алган тажрыйбасын балдарга үйрөтүшүп, балдар менен чогуу биргеликте ушул ишти алып барышат. Мындан сырткары 6 айлык семинарда мыкты окуган долбоордун катышуучулары Д сертификаты менен С машыктыруучулук лицензиясын алган соң өзүлөрүнүн негизги иш орну менен бирге футбол машыктыруучусу боло алышат. Бул мугалимдердин квалификациясын да көтөрөт. Буюрса категория алабыз. Категория алганда биз уже жумушту да иштейбиз, жумуштан тышкары дагы уже балдарды набор кылып тренировка кылдырсак болот, как тренер катары. Д категориясы деген сертификат алышат. Бул Д категориясы жанакы башталгыч категория деп эсептелинет. Жанакы жаңы башталып үйрөнүп келаткан балдарга футболду жана дене тарбия сабагы кандай болорун, коопсуздугун ошолордун баарын үйрөнүшөт да. Ал С категориясы уже мына жогорку категория деп эсептелинет. Ал жерде футбол менен машыктыруучу болуп иштегенге укук алышат деген категория да. Алдын ала эсептөөлөр боюнча 30 миңге жакын балдар дене тарбия сабактарынан түз же кыйыр түрүндө программага катышып, жаңы билим, жөндөм жана тажрыйбага ээ болгон мугалимдерден пайдалуу таалим тарбия билим алышат. Долбоордун максаты мектептерде өткөрүлгөн машыгуулар аркылуу келечекте мыкты футболчуларды тандап алууга шарт жаратуу. Калия Карыбекова, Жумабек Ногоев, Таңкы коңгуроо программасына.